Мен атым Султанов Нуржигит, Талас облусунун районунун Кеңер айылынан болом. Мен көңүлдөнбөй эле жүргөм, анан ошо бизде иштеген бир байка бар болчу, ошо мен алдым, однокомнатный квартира алдым, өзүн берип койду, өзүн өзү эле жаап берет дегенден анан биринчи келип ишенбей кеттим, анан экинчисинде келип ошо вступительный взнос деп төлөп, ошонусу ишил очередке турган акчасын төлөп анан кетип калганбыз, анан кийин калганын банктан төлөп ошо мен жазылып алдым. Ишенбей жүрдүм, бир жылдай почти ишенбей жүрдүм, көп эле ишенбей. Келечек менен ошо 2 миллион 800 миңге түштүк. Анан 700 миң бердик, анан кийин вступительный взнос деп 112 миң бердик. Болду анан. Ошол эле суммага алдыңызбы же кошумча алып жок? Жок, кошуп алдык, кошуп. Сыр болбосо канча коштуңуз? 41 алдык үйдү, 41 алып ошо 8 миң доллар өзүбүз кошуп алдык. Үй 5 бөлмө, кухня менен 5 бардыгы жакшы жаңы салган экен, былтыр эле салып. Июлда эле бүттүр, ошо бүтүп анан ошо сатыш керек болуп калып саттыр, ошону үйдү жактырдык, анан калган ичин подписип алдык да, калган ичин баарын ремонт кылып буйруса бир айда кирейли деп отурук. Иштеп чогултуп ишил айылдан келип атышып чогултуп таптык да. Мал саттык, Таластан фасоль саттык, баарын чогултуп кошуп, акча үйдө турду, ошо акча туруп калды да, мындай бир 6-7 айдай акча туруп, мындай өзүнүн ордун таппай үй алабыз деп, же үйгө жетпей, же бияка жетпей, анан ошо жака тапшырган чоңураак эле үй алалы деп анан ошо. Жок, аракет кыла бериш керек, азыр эми тиги мындай деп карап отура бербейли, азыр мындай кайсы арзан, мындай ишеничтүү жакшы болсо эле бүт эле квадрат эле ура бериш керек экен. Үй издегенде эми ал кыйынчылыктарым бар, унутулуп эле калды эми азыр. Мындай бир үй жакса, клиент эмес жакпай калат экен, хозяин мындай мен наличка эле сатам, башымды оорутпайм тегиндей мындай деп анан. Хозяин жакшы болот экен, ошо күтүп бизди аябай түшүндү, күттү, биякты билбейт экен, анан ошону түшүндүрүп айтсак түшүндү. Анан документтер, ошо техпаспорттор бүт элек болчу биздики. Ошонун өзү баарын өзү бүтүрүп, өзү дайындап, бизге баарын дайындап анан келечекке алып келип берди. Биз эчтеке кылган жокпуз, өзү бала баарын өзү бүтүрүп анан бизге чапты да. Техпаспорттун жердики, анан ошо таза болуш керек экен. Мындай не может быть, мындай болушу мүмкүн эмес деп азыр банктардын баары эле көп да эмес, процент 16 үйдө башталат го. Анан сен алчы анан көрөлү дегендер бар, эми аларга азыр айтам дейм, алып анан көрөт да, өздөрү билет да. Ишеничтүү эле экен, биз алып атабыз, эми жашап, эми төлөгөнгө мүмкүнчүлүк берсе Кудай буйруса эртерээк төлөп кутулуп салыш керек болот. Айына канчадан төлөйт экенсиз? Айына ошо 10 жылга деген эмет бөлдүргөндө биздики ошо 9 жылга эле бөлдүрүп салдык, ошондо 20 миң 600 9 жылга.